Бул Каракол Ананева балыкчы каттамындагы абал. Быйылкы жылдагы калың жааган кардан кийин чоң аң чөнөктөр пайда болду. Айрымдарынын тереңдиги 10-15 сантиметрге жетип турат. Бул автоунаа айдагандар үчүн өтө кооптуу. Уруксат берилген саатына 60 чакырым ылдамдык менен келе жатып түшсөң деле соо калбайсың. Көп учурда автоунаалардын дөңгөлөктөрү жабыркап, жарак сабалга кептелүүдө. Күндө бирден экиден айдоочулар замечание кылышат, дөңгөлөгүбүз жарылып атат деп. Ошого карата ушул убактылуу болсо дагы бүтүм куюп, шебен салып, пропитка ыкмасы менен аң чөнөктөрдү жамап иштер уланып атат, жүргүзүп атабыз. Себеби айдоочуларга кооптуу болуп атат. Азыркы тапта Ысык көлдүн 4 районунда негизги каттамдарда мындай убактылуу оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бир айдан кийин асфальт бетон заводдор иштеп баштаса, утурумдук оңдоп түзөө жумуштары башталат. Балыкчы Бөкөнбай Каракол жолунда аябай эле чоң аң чөнөктөр көп болчу. Ошолордун в основном чоңдорун бүтүрдүк. Майда чүйдөлөрү калды, кичирээк тешиктери. Аны дагы биз азыр эң главный чоңдорун бүтүрүп алсак, андан кийин кичинекейлерине киришебиз деген эме ой менен жүрөбүз. Азырынча деген ушундай жасап турбасак, аябай авариялар көп болуп атканына байланыштуу. Анан кийинчерээк жолдорду дагы асфальт чыга баштаганда толук жасоого аракет кылабыз. Анан жанакы азыр көбүнчөсү эле ушул аң чөнөктөн көп кырсык болуп атат. Негизинен быйылкы жылы жалпы Ысык көлү болсо боюнча утурумдук ремонт иштери апрель айында башталып, май айынын аягы толук аяктайт. Буга республикалык бюджеттен 10 миллион сомдон ашык каражат каралууда. Эдил Месбек, 7 канал, Ысык көлү болсо.